Göçme mobilдик клиника Жети Көз районунун Оргочур айылына келип жайгашты. Айлели таңкы саат 8ден бери агылып келүүдө. Клиникада бардык тармакты караган дарыгер адистер бар. Мындан сырткары мобилдик лабораториялар иштеп, даана так кызмат көрсөтүп берет. Сахарный диабет. Оорубаган жерим жок, баары эле ооруйт. Таманыман башыма чейин да ооруйм. Шуга эмесинен бөйрөгүмдө анан боорумду көрсөтүп алсам деп келдим. Мен да боорумду, уйку безимди, анан буттарым узлабай эртеме. Ошолорду көргөзгөнү келдим. Көрүнүп алайын деп. Муну жиберген аябай эле жакшы болду. Элге журтка жакшы болду да. Барып көрүнө албай атабыз. Тияка тип УЗИге барсаң деле канча очередте турасың. Ага караганда бул аябай эле жакшы болду да. Покровкага барганда деле жетиштүү врач жок, орун жок. Кары картаңдарга орун жетишпейт. Барып уколдорун жасабыз, кайра алсак кайра эле оору. Врачтар негизи жетишпейт да, место жок деген Покровкада. Анан бул элге жакшы эле болду, бекер көрсөтүп. Жолубузга деле пенсия эмнеге жетет, дарыбыздан ашпайт. Мауреке келип, элдин алакалын көрүп билип тургандарга чоң ыраазычылык берем. Ушу эл катарындагы дагы мен ушу көрүнөйүнчү деп ушул жака келип калганым себебим ошол. Аман болгула, эл журт аман болсун, дендери сак болсун. Жалаң эле машина жеткирип, эшиктин алдына жеткирип, анан кайра эшиктин алдынан үйгө кийүүчү да. Мен мына бул жерге келдим, ушу бүт денем титирейт, өзүнөн өзү эле калчылдап эле кашык кармай албай калдым. Дененин баары солкулдап эле эмне экенин белгисиз. Чынында элетели белгилегендей район аймагындагы бейтапканада ар түрдүү багыттагы 24 дарыгер жетишсиз. Мындан улам сапаттуу медициналык камсыздоо болуп жатат деп айтуу кыйын. Ал эми мобилдик клиниканын келиши бир аз да болсо абалды жеңилдетет. Врачтар жетишпеген жерде, шартта булар азыр бир топ жакшы элдерге жардамдарды көрсөтөт. Бул долбоор негизинен ошол буга чейин элдер өзүнүн диагностикасын билбеген же акча каражатка байланыштуу дарын алып албай же аппаратурадан өтө албай жүргөн болсо, бул долбоор как раз ошондой муктаждарды эмне менен ооруп аткандыгын, ооруп жүргөндүгү боюнча анализдерди өткөрүп маалыматтарды берет. Ошондуктан элдер бүгүнкү күндө келип ушул жерге атайын кезекке туруп, каттоодон өтүп, өзүнүн ден соолугун медосмотрдон өткөргөнгө абдан жакшы мүмкүнчүлүк түзүлдү. Göçme klinika ар бир айылды кезек менен тейлеп бүтмөйүн кетпейт. Азыркы тапта ар бир айылдын кезеги такталууда. Келген дарыгерлер ордудан тура албай жаткан, же болбосо баса албагандарга дагы үйүнө барып кызмат көрсөтөт. Буга атайын транспорт да каралган. Эдил Месбек, 7 канал, Ысык Көл облусу.